Эфирде кылмыш кырсык жаза окуяларын баяндаган телегүзөт программасы. Студияда мен Аяна Байзакова, саламатсыздарбы. Патрулдук милиция Бишкек шаарында Бахус аталышында рейдтерди өткөрдү. Аталган кызматтын маалыматы боюнча 15-июнга караган түнү жүздөгөн жол эрежесин бузган учур катталып, тийиштүү протокол түзүлдү. Рейдтин негизги максаты ичимдик ичип, маңзатын колдонуп, рулга отурган айдоочуларды аныктоо. Ошондой эле уруксаты жок терезесин караңгылатып алган унааларга карата текшерүү жүргүзүлдү. Кененирээк кийинки тасмада. Жарандар менен болгон этиканы сактайбыз. Жарандар менен кайрылуу мамилесинде. Рейдтин алдында патрулдук милициянын кызматкерлерине кыскача инструктаж өткөрүлдү. Аларга текшерүүдө өзүн кантип алып жүрүүсү керектиги айтылды. Его снимаем, да? Да, снимаем. Бахус рейди башталды. Иш-чаранын максаты ичимдик ичип, маңзатын колдонуп, рулга отурган айдоочуларды аныктоо. Ошондой эле жол эрежесин бузган башка дагы учурларды алдын алуу, тактоого багытталды. Бул патрулдук милицияга кабылган биринчи учур. Honda Fit'ти башкарган 2 жаш жигит түрдүү сигнал берүүчү аппараттарды унаага өз алдынча орнотуп алгандыгы белгилүү болду. Байтис Батыр көчөсү менен Honda Fit үлгүсүндө автоунаа 86 мамлекеттик белгиси менен Кулатов көчөсүнө бурулуп жатканда пешеходдорго атайын жабдылган звуковой сигнал менен жол жүргүнчүлөргө сигнал баскан белгилеген болуп калып, ошол замат анан токтотуп текшерген учурда айдоочу акбарыбызда айтылды. Ушундай нарушение шек жаратып атат, машинеде звуковой сигнал бар десек, айдоочу ошол машинеде бар экенин мойнуна алды. На данный момент ошол азыркы учурда унаа каражатын деген айып туурасында токтотобуз. Переоборудование деген статья менен. И азыркы учурда ошол айдоочу көлүгү да жок болуп чыкты. Азыр паспортун хотя бы жок дегенде паспортун тактаганга аракет кылып атабыз. А дальше уже мыйзамдуу түрдө чара колдонобуз. Урматтуу айдоочу, сизге азыркы учурда инспектор сизге түшүндүрүп бердиби? Сиз азыр мындай кыласыз. Эгерде айдоочулук көлүгүңүз жок боло турган болсо, азыр сиз азыр жанына отурасыз дагы, инспектор сизди айдап барыш керек. Алгач патрулдук милиция айдоочу жана жанындагы шериги ичимдик ичип унаага отурган деген шек жаралды. Сүйлөшүүлөрдө алардын күнү түнү навайканада иштеп, чарчап калгандыгы такталды. Мындан улам экспертиза өткөрүү зарылдыгы жокко чыкты. Бирок унаа айып коргоого киргизилди. Бул түнү патрулдук милиция айып пулду төлөбөй жүргөн дагы бир айдоочуну аныктады. Орусияга таандык номеру менен кымбат баалуу унаны айдаган айдоочу бат эле патрулдук милициянын кылтагына түштү. Вопрос. Я сам заезжаю, сам оплачиваю. Это не раз было. Я сам Айзбайке, сиз дагы бир жолу түшүндүрүп атам. Сиз азыркы учурда ушул төлөнбөгөн үчүн сизди тосуп атат. Я заплачу даже сейчас тюлем, если есть, но мы же незаконно будем через тюлем, я же не оплачу сейчас его, правильно же? У меня сейчас деньги есть. Кечээ мурда күнү до этого төлөп койсоңуз жакшы болот эле. Я до этого смотрел внимательно, когда если штраф есть, я сразу оплачиваю. Штраф есть, я сразу оплачиваю. Даже через телефон где-то если есть. Но здесь получается... Какая сумма? Долг? Азыр 11 миң деп атат. 11 миңби? Кел айдоочу, кел. Терезесин караңгылатып алган бул айдоочу менен милиция 1 сааттай алышты. Ким урматтуу айдоочу сизби? Штраф 4. Жок, Камринке. 17 жаштагы жигит алгач айдоочулук күбөлүгү унаанын бир жеринде калып кеткендигин айтып, ишендирүүгө аракет кылган. Документтер кайда? Кимге күчүш керек? Азыркы учурда Эркиндик менен көчө менен ылдый келатып, Ориондун жаны Эркиндик Московский көчөнүн кесилишинде автомашина Camry 01811 AIS автомашинасын тозгон учурда азыркы учурда алдыңкы терезелери караңгылатылган экен. Ошол караңгылатылганына байланыштуу айдоочу азыр бияка басып кетти, документтерин азыр алып келем деп. Урматтуу айдоочуга баралы азыр жүрүңүздөр. Водитель кто, брат? Водитель кто?
урматтуу айдоочу, сиз документтериңизди берип коюңузчу мага. Жүрүңүз берсеңиз мага. Сиз азыр тааныш билиштериңизге чалып, убара болбой эле коюңуз. Текшерүү тактоодо жаш жигиттин айдоочулук күбөлүгү жок болуп чыкты. Унаа айып короого киргизилди. 17 жаштагы жигит унаанын айнегиндеги кара чүмбөттү өзү сыйрып берди. Тийиштүү протокол толтурулуп, айып чегерилди. Бир түндөгү жол эрежесин бузуу фактысы аз эмес. Бирок бул жолу рейдте ичимдик ичип рулду башкаргандар учураган жок. Малым болгондой 8-июнь күнү Жаран Свердлов райондук ички иштер башкармалыгына арыз менен кайрылып, ошол эле күнү саат 16:00 чамасында ири базардагы контейнерден белгисиз адамдар $6100 акча салынган капчыгын жана 150 000 сомун уурдап кетишкенин билдирген. Бул фактынын негизинде Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан кылмыш жаза кодексинин уурдоо беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Иликтөө жана акчам изилдөө иш-чаралардын жүрүшүндө милиция кызматкерлери тарабынан 2003 жылы туулган ЗЗ аттуу жаран кармалган. Ал убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда тергөө иштери улантылууда. Бишкек шаарында патрулдук милиция тарабынан эс алуу жайларда туристтик сезонго карата автобекет, темир жол бекетинде коопсуздукту камсыздоо боюнча текшерүү күчөтүлдү. Мындан тышкары тилемчилик, сел-саяк жана башка коомго жат көрүнүштөр менен алектенген жарандарды аныктоо боюнча текшерүү жүргүзүлүүдө. Ошондой эле жайкы ысыкта көлмөгө чөгүп кетүү учурларын алдын алуу максатында милиция менен макулдашып, көлмөлөргө кайылуу кызматы коюлду. Здравствуйте, лейтенант полиции Саратов. Говорят, это дача Бога. Чет өлкөлүк туристтер келген жерлерде коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыз кылуу максатында улуттук филармониянын аймагында Ала Тоо аянтында багыттар коюлуп, коомдук тартип көзөмөлгө алынган. Бул чет өлкөлүк конокторго сый мамиле жасоо жана алардын Кыргызстанда эркин жүрүүсүнө шарт түзүүнү, ошондой эле профилактикалык иш-чараларды жүргүзүү болуп эсептелет. Туристтердин мүлкүнүн уурдашына жол бербөө, аларга сапаттуу жогорку деңгээлде тейлөөнү көрсөтүүнү камсыздоо үчүн патрулдук милиция 2 нөмөт менен иш алып барууда. Күн жылып, жай мезгили келгенде элдин баары сейил бактарга сейилдеген чыгышат. Ошого байланыштуу милициянын кайгы күзөт кызматкерлеринин дислокациялары алмаштырылып, ушу сейил бактарга бөлүндү. Андан сырткары милициянын ыйгарымдуу өкүлдөрү, жаштар иштөө инспекциянын кызматкерлери менен биргеликте ушу парктарда күзөт уюштурулуп, ушу элдердин, жарандардын жана туристтердин коопсуздугун кароо боюнча иштери жүргүзүлүп жатат. Ошол менен бирге кичинекей балдар да жоголуп атат. Ата-энелер карабай жакшы. Ошону менен алар дагы таап көргөндөй, аны дагы таап иштер жүргүзүлүп атат. Ушу ата-энелерге дагы кайрылып кетчү нерсе, ушу көп жерге барганда ушу балдарыңарды кармап, жакшылыкка жүрсөңөр болот эле. Андан кийин дагы могу самокат, скутерлер менен тепкендерге дагы алар менен дагы иш-чаралар өткөрүлүп, ошо өзүнүн жүрө турган жолу менен жүрүп, ал элди аралабай, скоростной режимди карап өткөрүү менен алдын алуу иш-чаралар уланууда. Апта жаңылыктары ушулар болду. Сиздер телевизор программасын көрдүңүздөр. Эмки чыгарылышта жолукканча сак саламатта туруңуздар.